Түндүк Америка 18-кылымда жана бул сүрөттө Түндүк Американын ошол мезгилдеги 18-кылымдагы картасын көрүп турабыз. Негизинен Америкадагы англиялык колониялар АКШнын территориясын европалыктар колонияга айландыра электе эле бул жерде индеецтер менен эскимостор алгачкы общиналык түзүлүштө жашашкан. 1492-жылы Кристофер Колумб Американы биринчилерден болуп ачкан соң Түндүк Америкага европалыктар көчүп бара башташкан. 1588-жылы испандык жеңилбес армадан англичандарды талкалаган. Америкага көчүп баргандар англиялыктар болуп, Англия алгачкы кыштак Джеймстаун 1607-жылы негизделген. Ошол эле жылы Виргиния колониясы негизделген. Негизделген англиялык колониялардын хронологиясын карасак, 1607-жылы Массачусетс, Плимут жана Последняя бухтасы, андан 1636-жылы 38-жылы Түндүк Каролина, 1603-жылы Нью-Джерси, 1638-жылы Джорджия колониялары негизделген. 1588-жылы испандык жеңилбес армаданы англичандар талкалап, Америкага көчүп баргандар англиялыктар болуп, англиялык алгачкы кыштак Джеймстаун деп аталып, 1607-жылы негизделген. Ошол эле жылы Виргиния колониясы негизделген. 17 жана 18-кылымдардын ичинде Түндүк Америкада 13 колония негизделген. Колонисттер отурукташкан түндүк жана түштүк колонияларда өтө чоң айырмачылыктар болгон. Түштүк жактарда жер ээлери күрүч, пахта жана темеки өстүрүүчү кеңири плантацияларга ээ болушкан. Бул плантаторлор кара кулдарды сатып алып, арзан жумушчу күчүн пайдаланышкан. Түндүк бөлүгүндө калктын негизги массасын чакан жер участоктор бар фермер-дыйкандар түзгөн. Алар чарбасын өз күчтөрү менен иштетип, өндүрүлгөн продукцияларын толук ээлик кылышкан. Жалданма эмгекти талап кылган самын кайнатуучу жана шам чыгаруучу чакан заводдору курулган. Англия колонияларды эзүүнү күчөтүп, эркин ишмердүүлүктүн чектелиши Америкага көчүп баргандардын нааразылыгын туудуруп, көз каранды болбоо идеяларын жараткан. Бостондук чай ичүү. 1773-жылы англиялык соодагерлер Бостонго чай алып келишкен. Ага парламент тарабынан өзгөчө салык салынган. Нааразы болгон бостондуктар 1773-жылы декабрда кемеге кол салышып, чай таңактарын сууга ыргытышкан. Буга Британ бийлиги репрессия жүргүзгөн жана портту жапкан. Колонияларда өзүн өзү башкаруу жоюлган. Колонияларда бостондуктарга тилектештик кыймыл кулаш жайган. 1774-жылы сентябрда Филадельфияда биринчи континенталдык конгресс болгон. 1765-жылы Англия герб жөнүндө жаңы салык мыйзамын киргизет, анда ар кандай басып чыгарууга, почта аркылуу жөнөтүүгө, коммерциялык жана юридикалык документтерге салык салынган. 1770-жылы мартта Бостонду жергиликтүү эли менен англиялык солдаттардын ортосунда куралдуу кагылышуу болуп, солдаттар бир нече адамды өлтүрүшкөн. 1771-жылы Түндүк Каролинада англиялык армия кайтадан тынч элге ок атышкан. 1773-жылы англиялык соодагерлер Бостонго чай алып келишкен. Ага парламент тарабынан өзгөчө салык салынган. Бостондун нааразы болуп, декабрда кемеге кол салышкан. Британ бийлиги репрессия жүргүзгөн жана өзүн өзү башкарууну жойгон. 1774-жылы сентябрда Филадельфияда биринчи континенталдык конгресс уюштурулган. Анда колониялардагы мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийликтеринин милдеттерин өзүнө алган улуттук өкмөт жаралган. 1775-жылы армия түзүлүп, ага кол башчы болуп Жорж Вашингтон тандалат. Жаз айларынан баштап англиялык аскерлерге каршы көтөрүлүшкөн.
1776-жылы 4-июлда Конгресс көз каранды эместик декларациясын кабыл алат. Бул документти Томас Джефферсон түзүп чыккан. Каранды эмес үчүн согуштун уланышы. Согуштун жүрүшүндө АКШнын калкы экиге бөлүнгөн. Көтөрүлүшчүлөр Англиянын душмандары Франция жана Испания менен келишим түзгөнгө аракет кылышкан. Бенджамин Франклин атайы сүйлөшүү максатында Парижге барат. Франция Американы колдоп, Лафайет кемелери менен Америкага жөнөтүшкөн. Йорктаундун алдында англичан аскерлерин Вашингтон менен Лафайет корчоого алып, 1781-жылы багынышкан. 1783-жылы Версаль келишимине ылайык Англия АКШны көз каранды эместигин тааныган. Монархия кулатылып, республика жарыяланган. 1787-жылы Филадельфияда штаттардын өкүлдөрүнүн чогулушу болуп, АКШнын конституциясы кабыл алынган. АКШ президенттик республика болуп, Конгресска мыйзам чыгаруучу бийлик, президентке аткаруу бийлик таандык болгон. 1789-жылы Конституциянын негизинде АКШнын биринчи президенти болуп Джордж Вашингтон шайланган. 1791-жылы Конституцияга 10 түзөтүүчү кирип, анда сөз эркиндиги, чогулуш, басма сөз, инсандын эркиндигине кол тийбестик укуктары кабыл алынып, ал тарыхта укуктар жөнүндө бил деп аталган.